Мен жанатан бери таң калып атам да, ажы айтпадыбы, сиздерде ушул үй бүлөлүк бир бизнес сатып анан ушуну тургуз депти. Эмне Кудайдын азабы дейм да. Ошо. Эми бул негизинен бул жерге өзүңүздөр уккандай мен апам 11 баланы төрөп өстүргөн батыр эне болгон. Анан апам ошо ар дайым айта берчү да. Ушул айылдагы келин кыздарга бир төрөт үйүн салып берчи деп айта берчү да. Ошо апамдын айткан ой тилегин мен 20 жылдан кийин ишке ашырдым да. Апам көз өткөндөн кийин 20 жылдан кийин ишке ашырдым. Мен бул өзү бул чокмор айылы, ушу апамдын өзүнүн айылы. Атайы ушул жерден суранып жүрүп жер алып, ушул жерге куруп берди. Негизинен бул маселе мына өзүбүздүн ушуга чейинки бизнестер бар эле. Мына эменен өзүбүздүн нефтеперерабатывающий заводубуз бар эле. Ал заводубузду дагы ошо акыркы бир 15-20 жылдан бери иштетип келебиз. Ошону саттык. Ошону сатып, анан тууган уруктар, ага энелерибиз бардыгыбыз тапкан ташыганыбыз 3 жылдан бери ушул жерге таштап жүрүп, мына акыры куруп бүттүк да. Толук бойдон мамлекетке өткүзүп бердик. Бүгүнөн баштап бул объект ушу мамлекеттик болот. Ушул жерде балдар төрөлүп, жаш балдар ооруп калса, ушул жерден шыпасын таап кетсин деген чоң максатта. Азыр бардыгын кыдырып чыктык да, анан бардык акыркы замандын талабына шайкеш келген заманбап жабдуулар бар экен. Сиз өзүңүз баягы кайрылууларда дагы айтып келесиз, кыргыз эли көбөйүш керек, мындай кыз келиндерге мотивация берип келесиз. Анан жаңы заманбап оорукананын ачылышы менен биринчи төрөлгөн ымыркайларга бир белеңиз да болсо керек. Ооба, эми өзүңүздөр билесиздер, бизден ушуга чейин эми азыр заман өзгөрүп калды. Акыркы 2-3 жылда өзгөрө баштады. Ушуга чейин биздин кыз келиндерибиз төрөй турган жер таппай калышкан. Коридорлордо төрөп калышкан. Башка шаарларга барып, керек болсо башка мамлекеттерге барып төрөп келип атышкан да. Эми ошондой болбосун деп ушул шарттарды түзүп атабыз. Бардык бүгүнкү күндөгү эң алдыңкы технологиядагы медициналык жабдууларды алып келип киргиздик бул жергечи. Ал эми биринчи төрөлгөн ушул жердеги биздин ымыркайларыбызга эми бул сүйүнчү катары болсун, ушул мындан ары ушундай көбүрөөк ымыркайларыбыз төрөлсүн, мамлекетибизде көптөгөн ушу мамлекет өсүп, биз тезирээк 10 миллион болушубуз керек. Ушуну мен ар дайым айтып келем, биздин кыз келиндерибизге айтып келем. Мен үйдөгү өзүмдүн келиндериме айтам, мына төрөгүлө депчи, төрөгүлө. Азыр төрөбөсөңөр эмне кемпир болгондо төрөйсүңөр. Азыр төрөп калбасаң, азыр 5-6 балалуу, 7-8 балалуу болбосоңор, анан эмне качан болосуңар? Бул өмүргө келгенден кийин, аял киши болуп жаралгандан кийин ошол өзүнүн милдетин аткарып, көптөгөн балалуу болуп, элибиздин санын көбөйтүш керек. Ошондой мотивациянын негизинде ушул жерлер курулду. Эми дагы баягы айткандай, мотивация негизинде биринчи төрөлгөн 10 балага өзүбүздүн атай даярдалып койгон белектерибиз бар. Буюрса ошолорду беребиз.